Убакыттын тапканын караңчы. Аял киши салондо педикюр жасалып жаткан учурда толгоосу келип, ошол жерде төрөгөн. Телефон деген адамды алаксытып, туура эмес жумуштарды жасатып жана өлүмгө чейин алып барган дагы бир адам телефонго алаксып лифттен түшүп кеткен. Каны суюк жигиттер туура эмес кылык жоруктары үчүн Кыргыз элинен жана майы кызматкерлеринен кечирим сурады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан хабардар болуп турасыздар. Что там, Царикаев? Если что, мы Карабалтинский, нам закон не вписан. Карабалта молодежь, всем ассалам алейкум. Биз карабалдалыктарбыз, бизге мыйзам жок деген ээн баштар кечирим сурашты. Карабалда шаарында айдоочу достор менен авто ээн баштык кылып, алардын катнашуусундагы видео социалдык тармактарда тез тарады. Кадрларда жүргүнчүлөр унаанын терезелерден чыгып, айдоочу рулду атайылап ары бери буруп, жолдо кооптуу кырдаал жаратканын көрүүгө болот. Жүргүнчүлөрдүн бири Царикаев Кемеле, биз карабалдалыктарбыз, бизге мыйзам жок деп айткан. Кийинчерээк белгилүү болгондой, айдоочу унаанын атасынан руксаты жок айдап чыккан. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы маалымдагандай, айдоочуга 30 000 сом айыппул салгынды, ал эми унаа айып токтотмо жайына токтотулду. Окуяга катышкан жарандар кийинчерээк элден кечирим сурап, видео кайрылуу жарыялашты. Биз 20-июнь күнү авто хулиганство кылган болчук. Анын видеону жасап 24-үндө чыгардык Instagram баракчасына. Ошол үчүн кечирим сурайбыз. КАИ кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Экинчи кайталамайт деп сөз беребиз. 20-июнь күнү Карабалта шаарында авто хулиганство кылып, видео тартып, Instagram баракчасына чыгарып койгон болчук. Карабалта тургундарынан кечирим сурайбыз. Кечириңиздер. Жоқ, Бектур, адамның нерсесін састайдап чыккан үчүн кечирим сурайм. Карабалта шаарынын 31 көчөсүнүн авто хулиганство кылган үчүн автобус стоянкага токтотулду машина кечирим. 2025-20 июнда болгон авто хулиганство автоунаа айыпташуусу жайга киргизилип жатат. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Орусияда Балдар аянтчасында кой сойгон мигрант өлкөдөн чыгарылды. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Маалым болгондой, мындай чечим социалдык тармактарда окуянын видеосу тарап, коомчулукта чоң резонанс жараткандан кийин кабыл алынган. Окуяга катышкан дагы бир адам 15 суткага камакка алынды. Ал Орусиянын жараны болгондуктан өлкөдөн чыгарылган эмес. Ал эми мигранттар жашаган үйдүн кожоюну аларды чыгаруу чечимин кабыл алганы менен үй бүлө азырынча ал батирден чыга элек. Эске салсак, буга чейин Москвадагы турак үйлөрдүн бириндеги Балдар аянтчасында бир нече адамдын кой союп жаткан видеосу тараган. Бул социалдык тармактарда кызуу талкууланып, окуяга тиешеси бар адамдарга чара көрүү тууралуу пикирлер жазылган. Кытай жараны телефонун алаксып кеткендиктен лифттин шахтасынан кулап кеткен. Мындай видео социалдык тармактарда таркалууда. Аял педикюр жасатып жаткан учурда толгоосу келип, сулуулук салонунда көз жарды. Эркут шаарындагы сулуулук салонунда күтүлбөгөн окуя катталды. Аял педикюр жасатып жаткан учурда толгоосу келип, ошол жерде көз жарган. Салонунун кызматкерлери дароо тез жардам чакырып, төрөөгө жардам беришкен. Учурда эне менен ымыркайдын абалы жакшы, экөө тең аман эсен экени айтылууда. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот
деп атышат. Сүйлөйлүк, элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элин. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элин, жардам бериңиздер. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат Юрий Шырдар Абдыкапаров. Мына жаңы элеки окуяны көрүп атабыз. Жана бычак менен аялын коркутуп, ошондой эле үйүнө бензин чачып. Бул боюнча мага ушу жабыркаган эженин бир тууган байкеси кайрылды мага. Негизи бул окуяны дагы бир айта кетели. Негизи мурда эле мына бир туугандарынын айтымында караганда мурда эле зордук зомбулук көрсөтүп жүрүшкөн. Анан эми баягы эле кыргызча эле айтпай эле балдар үчүн жашап жүрө беришкен да. Анан бул эже азыр негизи эптеп араң таяк менен басып жүргөн. Анткени мына 2-3 жыл мурда ошо жанагы бычак менен коркутуп аткан күйөөсү жанагы машина айдап баратып, экөөбүздөн чогуу өлөбүз. Мен сени жашатпайм деп ушундай рулду буруп ийген экен. Кетип барат, анан катуу ДТП болот. Катуу ДТПдан ал жаңы элеки эже жан башы сынат, позвоночниги сынып, темир менен жүрүшкөн да. Мына азыркы убакка жери эптеп таяк менен басып жүрүшкөн. Анан ошондо дагы жанагы үйүнө бензин чачып, жана бычак менен эметкенде өрттөн дегенде ошо шашып качып чыгып, ошо жыгылып, жанагындай уже темирлери дагы ажырап кетип, азыр кайра баягыдай төшөккө жатып калыптыр. Анан бул боюнча дагы биз жаңы элеки тергөөчү менен да сүйлөштүк. Бул негизи окуя Нарын облусунун Атбаш районунда болуптур. Анан биз дагы тергөөчү менен сүйлөштүк. Бул боюнча азыр семейное насилие 177 статья менен козголуптур. Анан бүгүн мисалы эми билесиз, тергөөчүлөр азыр 48 саатка калмады. Уже эртең аны сот чечет, СИЗО же домашний арестке деп. Анан биз дагы ошо эртеңки карачу сотко дагы негизи кайрыла кетебиз. Мыйзам чегинде иш алып барып берүүнү сурайбыз. Анан ошондой эле МВДдан дагы суранабыз. Бул ишти дагы өз контролуна алып иштеп беришсе деп. Там Царикаев, если что, на Карабалтинский, нам закон не вписан. Работа молодежь, всем ассаламу алейкум. Биз 20-июнь күнү автохулиганство кылган болчук. Анын видеону жасап 24-үндө чыгардык Instagram баракчасына. Ошол үчүн кечирим сурайбыз, КАИ кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Экинчи кайталамайт деп сөз беребиз. 20-июнь күнү Карабалта шаарында автохулиганство кылып, видео тартып, Instagram баракчасына чыгарып алган болчук. Карабалта тургундарынан кечирим сурайбыз. Кечириңиздер. Бирок Бектур атамдын нерселерин сайдап чыккан үчүн кечирим сурайм. Карабалта шаарынын 11 көчөсүнүн автохулиганство болгон үчүн автобус стоянкага токтотулган машина кечирим. 2025-20 июнда болгон автохулиганство автоунаа айтпаксыз жайга кезип жатат.